Анда сіздердің дүркіреген қол чабыңыздар менен Кыргыз Республикасының президенттігіне талапкер Мадымаров Адахан Кимсанбаевичті қозғалсаңыздар. Сан кылымдар жанын берип баба сактап келген айгөл кыргыз элге берекесин төгүп турган ажа акубат дуасын кымбат жерден берекесин төгүп турган. Рахмат. Ассаламу алейкум, урматтуу аталар, апалар, эжелер, карындаштар, достор. Бүгін ушул биз менен болгон жолу ушуга кош келдиңиздер. Баарыңыздардын келген кадамыңыздарга жараткан Аллах соопторду, жакшылыктарды жазган болсун. Кандай максат тилектер менен келсеңиздер, ошол сиздердин максат тилектериңиздерди аткарылышына бизди себепчи кылган болсун. Кутман таң бүгүнкү биринчи жолугушубуз улуу биздин абабыз, улуу кыргыз элинин уулу, тарыхый инсан, легендардуу инсан Исхак Раззаков агабыздын жеринен баштап атабыз бүгүн. Баткен жергесиндеги биринчи жолугушубуз ушул. Ушул жерден баштайбыз. Ушул жерден Алла насип кылса сиздерден бата алабыз. Андан ары карай ушул өлүк зарлуу Баткенди кыдырып кетебиз. Мына ушул бүгүнкү суукка карабай, суук залга карабай келгениңиздерге сиздерге ыраазычылык билдирем. Сиздерди эмне менен ташып келишти? Бусикпи, жеңил машинабы, эмне менен ташыды? Жок, жок. Өзүңүздөрдүн машинаңыздар менен келдиңиздер. Машинасы жоктор пешком келдик дейт. Жөө деген сөз да ал, же пияда. Жөнү да унуттук, пияданы да унуттук. Пешком өтүп алдык. Пешком жакшыраак, жеңилирээк келет экен ошондойдо. Аллах дайым ушундай бизди бири-бирибиз менен жакшылыкта тамашалашып жүргөн күндөрдү насип этсин. Үшүбөй бир 45 минут, 50 минут сүйлөшөдү. Президенттикке талапкер болуп чыккандан бери бир канча жерлерде болдук. Ал болгон жерлердин баарын сиздер үйүңүздөрдө отуруп мунунан көрүп атасыздар. Ошондуктан ал жердеги айтылган сөздөрдү мен бул жерде кайталабайм. Биздин көз карашты, биздин алдыбызга койгон максатыбызды аябай жакшы билесиздер, кабарыңыздар бар. Чу дегенде эле суроо жооптон баштасак кандай болот? Мына ошол сиздерди уюштуруп, сиздерге кабар жеткирип, иш болот. Бүгүнкү жолугушууну барып келген, бара албайт. Сиз менен бизге тартуулап аткан уюштуруучуларга биринчи кезекте рахматыбызды айтып коелу. Азамат жигиттер, кыздар бар болушсун, аман болушсун. Сиздер айткандай өздөрүнүн машинасы менен өздөрү май куюп алып, чуркап жүрүп кабар жеткиришкен азаматтарыбыз бар. Кайдыгер эмес азаматтар. Мына ошол жигиттерибиз, кыздарыбыз бар. Бизде Кыргызстанда дале болсо баягы үмүттүн шамчырагы өспөй, бүлбүлдөп күйүп турат. Келечекте жаркылдаган бир жарык заман келер бекен деген. Мен ошол жарык замандын келишине жараткандан тилеп келем, себепчи кыл деп тилеп келем. Мына ошол себепчи болсок, Кудай кааласа, ошол күндөрдү чогуу көрсөк деп. Суроолор болсо кагаз жазуу жүзүндө бере бериңиздер. Жазуу жүзүндө болбосо кыска сүйлөйбүз десеңиздер, микрофон менен беребиз. Барбы суроо? Суроо болсо бере бериңиздер. Мен сиздердин сурооңуздарга жооп берип атып эле биздин программабызда кандай экендигини сиздерге түшүндүрүп өтүп кетем да. Менимче ошол жакшы болот. Убакыт үнөмдүү болот. Мынау
Saat 10'ga dese bari 11'ge gelip de dep jaman üretip koygan eken. Ben saat 10'ga 5 minut kalganda geldim. Yarım saat büte turumuz dedik de. Bu bayaklı pazarda eken. Bir nerse saat alıp atıp bu kançadan desen falançadan beri kami var dep koyasızlar. Leylekке азыр ушул жолугушунан кийин электе болобуз. Ошон үчүн Эрмек biraz биз колундудабыз. Adakan bizim atağımız, ardaktayız, tanıtayız. Oy rahmat. Adakan prezident bolganda sүйünөбүз бактайбыз. Murat deydi 8 yaşta. 8 yaşta bala ушундай жазды. Rahmat, Allah razı olsun. Var mı soru? Sizge bir işturu beni kaydıp edeyim. Ben endi bayağı Karabay adamız. Bizde bilim yok. Kalbasınız da. Bizim Roza oldum. Şu prezident olmasam şu kişilerge kanday, nakajane ve şurada çaran kıraması var. Bu kişinin aytkan sözü Bakışların doğrap bizim kırgızları hayırda cılamasızlarını kim görmüyor? Ata babamız yok degende canlılar bile cevap vermiyor. Bu kişinin aytkan sözü var. Kırgız yerlikleri ayrıda yaşanan kızlar vardırlar bilimsiz ilimsizsiniz cılamasız bile degen. Şu kanlay bizim yerlikleri görmüyor. Bu kişi bir öyle devatta çıkan altta birinci ты никто, я говорю, вы никто, значит, biz Kırgız yerinde yaşayan kolxozçu, Саламатсыздарбы, урматтуу достор. Кайрадан бөлүшүп коюңуздар. Телефонум зарядка өчүп калды. Кайрадан түз эфирге мен келдим. İsar koçkorlarıday bolgan kızlardı gördüm. Adam ne desin, şım giyip alıptır deydi, koçkor varatkanday ne olur ekan deydi. Esinde var şu gün göçeydi. Tavba kıldın deydi işkele. Bunun bari, hurmatlı aksakallar, apalar, mizan menen karalbay. Bu iman meselesi. Bu iman. Kim bizdey olup giyinip жүрөт? Bizim yaşlarday olup, hiç kim. Mahmussuz var. Жазалаштың қажеті жоқ. Ұлтты тәрбиелашымыз керек. Баяқты бешіктегі жатқан баладан баштап тәрбие берішіміз керек. Сен қырғызсың. Сен қасиетің мындай. Қызға 40 үйден қию. Қызды үйде қыл жатпай. Ер азаматтың сөз өлгенше өз өлген артық. Ойнап сөйлесең де ойлап сөйле. Сөз атылған оқ. Мынау шу сияқты қасиеттер менен тәрбиеланышымыз керек. Azır bize kadar olmalı. Жигитин болобу, башкан болобу, өлкө башчы болом деген, мамлекет башчы болом деген, област башкарам деген азаматтар bir günde 5 жолу калпайт атат. А биз ошолордун аркасынан чуркап атабыз. Ушул туура айтат, кыйын экен деп. Бөлүшүңүздөр. Кыяматтын белгилеринин бири ушул дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабаларына айтканда, кыямат жакындаганда элдин баары жалаңаш жүрүп калат. Қандайча Расулаллах десе, қантип жалаңаш жүрөт десе, кийими болот. Бирок ал кийими терисине болуп калат. Ошол сыяктуу азыр караңыздар. Бели кайерде, көкүрөгү кайерде, ичи кайерде, саны кайерде баары көрүнүп турат. Бул деген жалаңаш деген белгилеген экен ошол нерсе. Биз өзүбүз туура түшүнөлү баардык маселени. Бакыриден бөлүш. Группаларга бөлүш. Көп нерселерге капаланбайды. Кудай кааласа, жараткандан буйрук болуп, калдайган касиеттүү элибиз колдоп, биз барып калсак, ушул максаттар менен барабыз. Биз баягы өзүбүздүн касиетибизге кайтабыз. Отунбаева боюнча жооп бердим. Эми ал кишиде көп эле алишемдик каталыктар бар. Allah insaf versin de koyuyorlar. Öz elingdi. Oşunday olup basınlaş, bu жақсылықтың, ақылдылықтың белгісі. Bir söz meni жолдырıyor. Урматтуу Адакан Кылсымбаевич, мындан 7 жыл мурун уулдуу болгонумда атыны Адахан койгонмун. Сизде инсан болсун деп
Biz sizdi sыйлайбыз жана шайлайбыз. Атыңыздын маанисин айтып койсоңуз рахмат дейт. Атымдын маанисин мына жерде аксакалдар отурат, китеп окуган болсо билишет. Ибрахим ибн Адхан деген болгон да тарыхта. Менин атамдын аты дагы өзү Кимсанбай эмес, Мухаммед Ибрагим да. Ошол китепти карап, Мухаммед Ибрагим уулу Адахан болсун деп ушундай койгон экен. Өтө улуу инсандар, адилеттүү инсандар экен. Мааниси жагынан караганда бул кыргызчага түшүндүргөндө адалат, тазалык, адилеттүүлүк, хан дегенде өзүңүздөр билесиздер, падыша. Тазалыктын, адилеттүүлүктүн падышасы болсун деген сөз экен. Бұл Кыргызстанда көптөгөн залкар улуу инсандардын аттарын карап көрсөңүздөр, атына жараша кетет дейт бар. Орустар деле айтат. Кеменин кандай ат койсоң, ошондой болуп сүзүп кетет деген жакшы. Мына караңыздар, Кыргызстанды башкарган залкар инсандардын аттарын караңыздар. Биринчи Кыргыздын падышасы деген, Кыргыз жетекчиси деген Абдыкадыр Орозбеков караңыздар. Аты кыргызчабы Абдыкадыр Орозбеков? Азыр 90 жыл, 100 жылдан кейін кыргызча болуп кетти. Аты арабча. Неге? Абд деген сөз араб тилинен кул деген сөз. Кадыр деген бул Аллах Субхана Тааlanın 99 sıfatının atının biri. Kadir деген. Бұл деген сөз Kırgızça fotoğraf giyip Abdülkadir'lardı Kadir kul деп koysa da olur. Düşündünüz mü? Abdülkadir деген ошол. Şunday. Ekincisini tarafı. Bölüşünüzdür doğanlar, bölüşünüzdür. Abdü kul, Kerim Allah'ın sıfatı. C. Abdülkerim Sıddıkov'dan kийинки жетекчи болгондорду карап көрүңүз. Бүтеле бар арабча аттар коюлган. Мына биздин эң белгилүү инсаныбыз Исхак. Исхак Раззак. Караңыздар. Атасынын аты Раззак болгон экен. Раззак деген бул эмне? Бул дагы Аллахтын 99 сыфатынын бири. Исхак деген бул кандай ат? Бул Исхак пайгамбардын аты. Yakup Aleyhisselam'ın oğlu, Yakup Aleyhisselam'ın. Sonuçta bizim atımızları, bizim çoğun atağımızları, dayak atağımızları, ayvay çoğun molda insanlar olgun. Nasıllar жақсы niyetinden şunday dep koygan eкен atımızda. Atımızga jaraşta zatımız boluşun Allah'tan dilep yaşap yürüyoruz. Rahmat. Var mı soru? Selamun Aleyküm ve Mahvollah. Hoş geldin. Sizlerle Muhammed Süleyman'ın adı Sultan boyunca olutan sizlerle Allah'tan güzel olsun, mutlu olsun zamanlarını tutacağız. Haydarabad Kırgızistan'da hani ikincisi ona özürsünün çekara boyunca bakılan bu at boyunca şurayı ahırına çıkabiliriz çekara çeşit. Üçüncü sanatı barbuda Türkçe olmanda Peki ayetler kelgende бар жоқ кетеді. Президент болғаннан кейін анан ел менен баш экен болайы. Мында отырып баарына баштарда үстүнө анан баягынан башка жолу коюп калсаңдар көп көйгөйлөр чечилбей калат да. Эгер таш болуп калсаңыз мындай болуп чечаласыз дегенден алып барбасаңыз. Birinci kumtör meselesi. Kumtör meselesi burada Musubaleyevичтен beri götürdü. Absamat Masaleyevичтер götürdü bu meseleni. Nasreddin İsanoviç oşo karşı olup kol koyboy. Endi sebep oşol bolsa керек. Takdir ошондой болса керек. Nasreddin İsanoviç oşol kumtördün arkasından ушундай болду деген сөздөр бар. Kumtör meselesi Kırgızdın ne деген er azamat жигиттери кыздары көтөрдү. Kumtör meselesini 10 yıl boyu biz Жогорку Кеңеште көтөрдүк. Kumtörдү жалгыз эле бир киши көтөргөн эмес. Баарыбыз көтөрдүк. Көтөрүп да келет азыр.
götüre berебиз. Бирок анын алуунун жолу ал элдин колунда болуш керек. Bölüşüңүздөр. 10 январда конституцияга өзгөртүү киргизүү жөнүндө референдум жарыялабай, Кумтөрдү кыргыз элине кайтаруу жөнүндө маселени жарыялаш керек. Кандай дейсиздер? Конституциянын кимге тоскоолу болуп атат ал конституция? Конституциянын барбы, жокпу, маселе жок экен го. Жогоп жүрүп келе, конституция жок экен, мамлекет иштеп атпайбы? Таппай коюшпадыбы кимдир? Ал бир чоңөнөңдүн сандыгынын калит эмес го? Таппай, жок конституция. Ошондуктан Кумтөр маселесин биз элге салабыз. Эл кандай чечсе, ошондой болуш керек. Эл аралык соттор деген түшүнүк бар. Бирдеме нерселер шылтоосун ушул. Эл аралык сот дегенсе Кыргызстан утулабыз дейт. Эл аралык соттор дагы адам. Аларда ушундай бир чечим бар. Эгерде ошол мамлекеттин халкы референдум жолу менен чечим кабыл алса, ал референдумдун чечимин эл аралык сот дагы жокко чыгара албайт. Бул бир. Экинчиси, мына азыр сиздердин алдыңыздарда сүйлөгөн Рахман Разыков агаев айтып атпайбы? Кумтөрдө алтын калбаса, канадалыктар ал жерге картошка эккен алдым деп алды. Ушунан деле жыйынтык чыгарышыбыз керек да биз. Аны элге салабыз. Чегара маселеси боюнча мамлекеттин ээси пайда болмоюнча биз менен чегараны эч ким чечпейт. Мамлекеттин ээси болуш керек. Ээси болуш үчүн ошол бийликмин деп отурган азаматтар конституциянын талабы менен келиш керек бийликке. Караңыздар, 2010 жылы төңкөрүш. Кече 20 жылы төңкөрүш. Ушундай болуп кетешин билгенбизби? Билгенбиз. Эскерткенбизби? Эскерткенбиз. Кимди? Бийликти дагы, элди дагы. Элди эмне деп эскерттик? Мына Баткенге келгенде шапкан түшүп калды. Баткенге келгенде аягында сүйлөп атканда мен айттым эле. Шайлоону өткөрүп алып, шорпаны ичип алып, акчаны алып алып, эртеси күнү эмне болду деп таяк көтөрүп чабышпай, 4 октябрь күнү калемдин учу менен маданияттуу революция жасап коелу туугандар деп кайрылдым эле. Кандай дейт билесиңерде барбы? Калемдин учу менен жасабай, тескерисинче таяк көтөрүп баштады. Акылыбыз менен жашашыбыз керек эле. Мына Баткендин губернаторундагы талашып, Лейлектин акимдигинде талашып, Сүрүктүн мэрлигинде талашып, бир атанын балдары 4-кө бөлүнүп алып кирештиңиздер, таң атканча турдуңуздар. Менин балам кирет, сенин балам кирет деп. Мына ушул жакшы эмес сөз абалар. Бул бейбаштык деп коет, муну бейтартип деп коет. Кандай дейсиздер? Кайсы мамлекеттин кадыр баркы калат? Эгерде бийликке ким киши жыйнап келип эле айда бир өзү отуруп алса, кайсы мамлекет биз менен сүйлөшөт? Азыркы кыргыз бийлиги бир да өлкө, же Тажикстан, же Өзбекстан, же Россия, же Казакстан бирөө да тааныбайт. Тааныбаган бийликти атка мингизип алып чаап жүргөн кыргыз мен. Атты да уят кылып аттан озуп кетип бартасыңар. Токтонбой беле. Же башка бирөө жасап атабы? Биз коштун жасап аткандар. Аксакалдарыбыз отурат. Тарс этип эки колун көтөрүп алат да, батаны бере коет. Апаларыбыз, эжелерибиз отурат. Жигиттерибиз, жаштарыбыз отурат. Бизге футбол талаасын ким куруп берсе, ошого добуш беребиз. Сен футбол талаң менен каласың, же мына өлкө керек сага. Бизге ким булак чап берсе, ошого добуш беребиз. Айланайын, булак чаап жүрүп кырдан өтүп кеттимби, томолуң барып калдыкпы? Токтобойбу. Кандай дейсиздер? Токтойбузбу? Мына жооп бере албайбыз. Ким билсин, кантип токтойт? Наксы жаман. Өз мамлекетибиздин, өз тагдырыбыздын ачкычы
ар біріміздің қолымызда. Жаратқан не дейді? Шындығында жетекшілер өзіңізден дейді. Өзіңіздер қандай болсаңыздар, жетекшілер ошондай болады дейді. Пейілі бұзып қоғамға біз залым панышқа беріп, ал арқылы жазалаймыз дейді. Егерде біз қандайдыр бір запқы тартылған болса, Молабам айтқандай болды. Демек, біз өзіміз ошоға татықты екенбіз. Біз жақшылыққа татықсыз екенбіз. Ошол күрөшкө эмне үчүн чыгып атабыз биз? Арамдыкты көрүп туруп, колубуз менен токтотолу деп чыгып атабыз. Мен зериккенден ошол шайлоого чыгып аткан жокмун. Же каражатымдын көптүгүнөн чыгып аткан жокмун. Биз ошол буйрукту аткаралы деп чыгып атабыз. Арамдыкты көрүп турсаң, колуң менен токтот, колуңдан келмесе тилиң менен токтот. Тилиңден да келмесе жүрөгүң менен жек көрүп тур ошону дейт. Ушундай дейм балдар. Сурооңуздун баарына жооп бергендей болдумбу? Кайсы? Мына кишиге. Түшүндүк, болду. Ал адамдын өзүнөн. Аксакал, ал адамдын өзүнөн. Эми караңыздар. Кайсы партиянын төрагасы ушул пулумду айрыбыздан мен келгенчелик келди, айтыңыздар. Мында бир эң акыркы партиянын төрагасы ушул Масалиев келген болсо керек эле. Ошондон бери бир партиянын төрагасы келдиби? Айтыңыздарчы. Келбейт дагы. Келмесе эмнеге шайлап атасыздар? Неге шайлайсыздар? Себеп алар салам жолдоп коюшат сиздерге. Биз баланчыдан салам айтканы келдик деп. Мен шайлоо болгондо, мүмкүнчүлүк болгондо ар дайым келем, өткөндө гана келе албадым, сиздерден кечирим сурадым. Эмнеге? Бизди сот шайлоого жибербейбиз деп 10 күнүбүздү уурдап коюп, биз кечирип атабыз. Бара албай калган жерлер бизди кечиргиле деп кечирим сурады. Өзү эл ушундай болуп калды да, канчалык элдин көзүн карап кечирим сураса, ошончолук бийиктейт экен да. Канчалык эзип отурсаң, ошончолук сыйырмактай болот. Баягы Абсаман Исхак Масалиев жазгандай, Стокгольм синдрому деп, элди канчалык эзсе, ошол эзген киши ошончолук кыйлайт деп жазбадыбы? Ушундай болуп атабыз. Эч ким келген жок, бирок шайлай берет. Мазумаров ар шайлоого келет, сиздердин алдыңыздарда сүйлөп берет. Себеп баягы кесек куруп калат да. Шорпо жок ичинде, чай жок. Ал 2 саат иш. Биз түбөлүктүүлүктүн ичинде жүрөбүз. Болуп калса Аксакал. Менин мүнөзүм ушундай. Дагы келиптирби деп качкан күндөрүбүз келет иншалла. Биздин келе бергенибизден эл жабыр тартпайт, эл пайда көрөт, бирок жетекчилер өтө катуу жабыр тартып калат. Эч кимге айтпай дебей, билдирбей келип калат. Кыргыздын улуу залкан жетекчилери ушундай иштеген. Адамзаттын тарыхындагы мыкты азаматтар Умар Разиаллаху анху болобу, же Абдулазиз ибн Хаттаб болобу, бардыгы жетекчилер ушундай болуп иштешкен. Эл менен иштешкен. Биз ошондой иштейбиз, Кудай кааласа. Урматтуу Агам Жексенбаевич, Кытайдын карызынан кутулса болобу, президент болсоңуз кандай чечесиз дейт. Кытайдын карызынан кутулса болот. Кутулушубуз керек. Сүйлөшүү жолу менен биз жерибизди берип, суубузду берип, аныбызды, мунубузду берип чечпейбиз. Сүйлөшүү жолу менен, акыл менен чечсек болот. Кудай кааласа. Менин көзүм жетет, колум жетпей турат. Ассаламу алейкум адаган. Эртеңки шайлоодогу референдумга кандай көз караштасыз? Сиз кайсы башкарууну каалайт элеңиз дейт. Биз башынан бери президенттик башкарууну каалайбыз. Бардыгы
Parlamenттик деп атканда дагы биз жалгыз президенттик деп отурганбыз. Бирок мындай жол менен эмес. Уурулук жол менен эмес. Ачык айкын талкуу жол менен. Ушул жерде мына батпай атасыздар, дагы канча отургучтарды коюп атат, деле батпай атасыздар. Арабыз түшүнүп тола берсин. Баракасын берсин Кудай. Мына караңыз. Кээ талапкерлерге киши ташай албай кыйналып атса, биз киши баткыза албай кыйналып атабыз. Мына Аллахтын төбөсүн караңыз. Biz referendumdu kандай karaysiz deysiz, referendumga biz karşı emesiz. Referendumdu ötkөрүү yoluna karşıyız. O yerde kança kişi oturasızlar? 500'de kişi var mı? Kança oturup çözüm bu yerde? Turganların orta boskol meyil 500'de. Kim hazır onun yanvarda doğuş veren konstitusiyonu kim okudu? Kol götürsünçü. Kol götür. Kanti doğuş veresizler ona. Çıkarbaydı da çıkarsa oku olasın arada. Oku olasına karşı olasın arada. Bana gördünüzler mi? Kırgızistan'ın barlık yerine varganda ben şu sorunu koyup otam. Bir kişi olsa daha kol götürsünçü konstitusiyonu okudum degen. Referendum ötkörүү jөнүндө низамды таанычтым деген bir kişi olsa da kol götürsünçü. Эч бир жерде Çoğalay Darıoğlu Korgon'dan başlap Karabulca, Özgön, Karasu, Aravan'da olup gelirken bir de yerde Oş'tu, iki yerde cihnet gördük. Borbor, Oş, ikinci Borbor oldu. İnteligensiya yaşayıp değil, studentler yaşayıp değil. Oşul yerde de bir kişi kol götürgen çok okudum dedi. Kanti doğuş bilesi dedi. Kanti doğuş bilesi. Bu ülkenin takdiri bu. Öz takdirimiz gözümüz bilmey durup, kanti doğuş biliyoruz. Ben oşağa karşımam. Ben sizler bilgikteyim. Referendum jönündökü bülteni kolumuzda kalgan olsanızlar, karşı doğuş biliyoruz. Al soruğunu da kızıp koyuptur. Kızık. Siz prezidentlik jaktaysiz mı? Makul yok. Parlamentlik değil, makul yok. Ortada dağı tüzümler var. Prezidentlik, parlamentlik degen, parlamentlik, prezidentlik degen tüzümler var. Alar kayda gelir? Ana, iki öğreten bağırına karşımın degen doğuş var. Eğer bağırına karşımın degen doğuş verip koysa Kırgızistan kanday oldu kalar? Bu gedigen düşünün. Akır 10 yıllık mektepte bütkönler jasavatta, oşunu kim jasavatta? Oşunu jasavatkanlar da aytты, jana Tekebаев, aba, вы никто деп. Senin hukuklar çok деп aytты. Abdan doğru aytты. Hukuk elge verilgen. Kantin. Kimin kolunda kendisi vardı, sırayla diyoruz bir gün asla. Görecekmiz mi kendisi? Kolunuzda götürüp жүрmek dursun. Oşul konstitusiyanın ikinci bölümesinde yazıldılar. Kırgız mamleketinde beyliktin bulağı, egemendiliktin eğisi Kırgızistan'ın eğili deyip durur. Evet, beyliktin bulağı siz bolsanız, biz bolsak, oşul bulak biz çekişimiz gerek, kanday yaşaşıp gerek. Al жерде жиналып алган 30 kişi çekişpeydi. Ак үйдө элеп алган 2 жигит çekişpeydi. El çekişip gerek деп жазылды. Ошондуктан мен сиздерге кайрылып кетип, referendum деген жердин бардыгына каршы добуш бериңиздер. Жаңылбайсыздар. Жок дегенде мына келечектеги балдардын келечеги үчүн сиздер мойнуңуздардан жоопкерчиликти алып коесуздар. Бизден эски жигиттер, кыздар келет. Ошолор өздөрү чечип алсын кийин. Урматтуу Абдулла Сомбаев, парламенттик шайлоодо катарыңызда Исхак Масалиев, Курсан Асанов, Суаналиевдер бар болчу, азыр эмнеге жок дейт. Турдалы Абдыбайды дейм. Абдыбай. Биринчиден Курсан Асанов боюнча мен Москвага кеттим эле, ушул биздин иштеп аткан жигиттерибиз, кыздарыбыздын чакыруусу менен ошол жака кетсем, Курсан инибиз өзүнүн кандидатурасын
көрсөткөн экен. Ар кимдин конституциялык укугу бар көрсөткөнгө, көрсөтпө деп айтып токтото албайсың. Ал жигиттин да билгени бардыр, ойлогону бардыр, планы бардыр. Суаналиев мырза болсо 5 октябрь күнү эле кечинде айтты. Мен эптеп эле Шумадумаров менен депутат болуп алайын деген ой менен бардым эле, мен аны колдобойм деп. Ар бир жигиттин өзүнүн абийиринде болсун. Исхак Масалиев, бизде штаб бар. Президенттик шайлоону өткөрүү, менин штабым бар. Анын жетекчиси Кыргызстанды бөлүп жатат деген азаматтарга айтат. Ким бөлүп жатат? Мына караңыз. Ош областында Мадумаровка каршы иштеп аткан штабтын, бардык штабтын жетекчилери өзгөндүк жигиттер. Мына таанысыздар, бар көпчүлүгүн таанысыздар. Баш прокурорубуз Курманкул иним жазбадыбы БШКга? Мадумаров Москвага мыйзамсыз барды, аны четтетиш керек деп. Азамат, өсө турган жигиттер ушундай болот. Боло турган азаматтар болот. 95-жылда президенттик шайлоодо дал ушул декабрь күндөрүндө Абсамат Масалиевди дагы президенттикке токтотуп беребиз деген азаматтарыбыз чыккан бизден. Таяктан чыккан, ушул биздин Баткенден чыккан азамат не болду? Менин штабымды жетектеп отурган, мыйзамдардын баарын чемишкедей чаккан Кыргызстандагы мыкты азамат, Теңиртоолук Нарын районунан белгилүү инсан Кадырбеков Ишенбай Дүйшөнбеевич деген. Ана ошо Ишенбай Дүйшөнбеевич бизде ошо таптап президенттикке жалгыз Мадумаров жарайт деп күн-түн иштеп атат. Анын орун басары ким? Ушул Бишкек шаарындагы бүтүн бардык иштерди тейлеп аткан Мадумаровдун оң колу болуп иштеп аткан киши бул Исхак Масалиев. Исхак Абсаматович биздин штабты жетектеп, шаардын жетекчиси болуп, биздин командада ал жигиттер күн-түн иштеп атат. Мен барып сиз менен жүрөйүнбү деп сурады. Мен айттым, Бишкекте иштер көп. Мени менен эч ким жүрбөйт. Мени эч ким мактабайт. Мен өзүм сүйлөйм. Жана бир жигит айтты, өзүңүздүн оозуңуз менен айтып койсоңуз деп. Мен эс тарткандан бери өз оозум менен сүйлөйм. Бирөөнү сүйлөтпөйм. Бирөөнү мактатпайм. Мен келерде баягындай болуп, цирктеги азаматтардай болуп, кызыл сары нерселерди моомдой кылып, көзүмөрдү боеп турбайм мен. Өзүм келип саламдашам, өзүм коштошуп кетем. Эч ким мен үчүн сүйлөй албайт. Мына түзүлгөн кырдаалда маалыматтын өтө тартыштуу болгондо мына нерсеге көбүрөөк ишенип атасыздар сиздер. Буга ишенбеңиздер. Бул шайтандын куралы. Ушактын куралы. Азыр блогерлер чыгып атат. Кээ кайдыгер эмес азаматтарыбыз өздөрүнүн бир аналитикалык материалдарын чыгарышып атат. Түз көрсөтсө ошону гана көрүңүз. Ошондо өз оозунан уккан болосуз. А калган нерселердин бардыгы жалган. Фейк. Мен Ысык көлгө бара элекмин. Ысык көлгө бардыкты киргизбей кайра кайтарып коюшту. Мен качан барып келгенимди өзүм билбейм. Мен сүйлөгөн сөзүмдү ушул жерде көрүп атам. Мадумаров ушундай деди. Мен деген жокмун. Дедик деп атат. Чынтасыздарбы? Мен бир нерсе жасаган жокмун. Көрсө жасаптырмын. Эмнеге? Муну айтып атат. Муну деп атат. Көптөгөн биздин туугандарыбыз деди деп айтышты да. Деди деп атышат. Өзүңүз эмне деп атасыз? Билбейм. Ошондуктан ар бирибиз өзүбүздүн акылыбыз менен ой жүгүрткөндү үйрөнөлү. Аллах бизге паам парасат берген болсун. Эч качан бирөөнүн жетегинде жүргөндү бизге жазбасын. Биз өз акылыбыз менен ой жүгүртмөйүнчө жетелеме ойдон жүрө беребиз. Кудай ошондон сактасын. Мага суроолорду бергенде мындай кылгыла. Силер окубастан туруп мага берип.
Men ушул мезгилге чейин бир да бир суроону жоопсуз калдым. Аны сиздер жакшы билесиздер. Ассаламу алейкум Адахан Кылсымач, Кулумдайына кош келипсиз. Менин суроом төмөндөгүчө, эгерде шайлоодо сиз өтпөй калсаңыз, шайлоонун президенттик менен иштеш керек. Иштегенге даярсызбы? Кыргыз эли үчүн экинчи суроо. Картыраны сизди саткан деген ошону айтып бересизби? Сизге ийгилик, Аллахым сизди колдосун. Биз сизди колдойбуз дейт. Биринчиден, ким болсо ошол болсун, конституциялык талаада мыйзамдуу иштеп аткан болсо, ким менен болсо да иштешкенге даярбыз. Бирок азыркы өзүм билем деген азаматтардын баардыгы конституциялык талаадан чыгып кетишти. Булар менен иштешүүгө макул эмеспиз. Биз мыйзамдуулукту, адилеттүүлүктү, тартипти талап кылган инсандарданбыз. Мен айтсам, мен айты дейсиздер. Ата-андаш дегендей кылат. 3 күн баштап Путин, Россиянын президенти маалымат жыйынында эмне деп айтты? Кыргызстане постоянная чехарда деп айтты. Уктуңарбы? Уктуңарбы? Ошого ишендиңерби? Жок. Айтпайсыңар, ишендикпи жокпу Путиндин айтканына? Ишендик да, себеби ал орусча айтты. Мен аны кыргызча айтып келатам. Беда, вечная беда. Мына ошондой ал киши ушундай баа берип аткандан кийин чехарданын ичине мени да кириңиз деп атасыздар. Мен кирбейм ага. Ушуга чейинки президенттер дагы мени кызматка чакырган. Барган эмесмин. Эмнеге? Себеп мыйзамсыз иштерди жасашат. Картыра боюнча мен эмес, Ломоносов университетинин профессору Копринский деген чыгып сүйлөптүр. Көрдүңүздөрбү? Александр Григорьевич, көрдүңөрбү? Эмне деп атат? Эмне деди? Көрсөңөр. Караңыздар. Армения менен Азербайжандай болуп, миңдеген адамдардын канын төкпөй, казак менен кыргыздын ортосундагы чегараны кыргыздын 2 эсе пайдасына чечип койгон Адахан Бадумаровдай саясатчылар тестингде калган жок деп атат. Ушул сөздү уктуңуздарбы? Бул ким? Бул Евразия өлкөмүндөгү университеттердин биринчи ордун алды. Биздин бир да университетибиз ага кирген жок. Мыкты деген окуу жайлардын ичинен биринчи ордун алган Ломоносов университетиндеги тарых илимдеринин доктору, профессор Александр Львович Копринский деген ушуну айтыптыр. Мен видеосун көрдүм. Ошого ишенебизби? Мага ишенбеңиздер, мейли. Ишенемби? Ломоносов университети деп атат. Ар дайым мен көрсөтөйүн дедим эле. Исхак Разаковичке дагы, Абсамат Масалиевичке дагы эң болбогон жалааларды жаап жүрүп жебедик беле. Ана караңыздар, ошол мектепке ысык тамак киргизип койгондугу үчүн Разаковду сен өз алдынча мамлекетте коммунизм курасыңбы деп кызматтан алдырбадык беле. Азыр тарыхтан чыгып атат архивдер. Ошол кишини кызматтан алыш керек деп арыз жазган жигиттердин арасында бир да өзбек, бир да орус жок экен. Жалаң пикирлер жазып койгон. Болгондо дагы Исхак Разакович өзү көтөрүп өстүргөн балдар жазып турбак. Не дейсиңер эле? Качанга чейин өз канат капкан балаңды канатын жеп жүргөн эл болобуз биз. Ушак. Бирөөгө ушундай бир нерсени ыргытып коюп ушакты. Ошол ушактын аркасы менен мыкты чыгып аткан азамат жигиттерди, кыздарды жеп келаткан элбиз бар. Ошон үчүн айттым, мына шайтандын куралына азыраак караңыздар. Күндөр келет. Кудай буйрса ушундай күндөр келет. Бадумаровго эстелик тургузган күндөр келет. Кыргыздын пайдасына ушундай маселе чечкен керемет инсаныбыз болгон экен деген күндөр келет иншалла. Бирок кеч келет. Россиянын мамлекеттик думасында 2 чакырылышта төраган орунбасары болгон академик Сергей Николаевич Бабурин деген бар. Көрдүңүздөрбү? Кече алда сүйлөптү. Көрдүңүздөрбү? Эмне деп айтты? Адахан Бадумаровдун бир кемчилиги бар dedi. Он слишком честный дейді. Саясатта честный болуш өтө оор дейді.
Gördünüzler mi? Bunu Babu'yla aytıyor. Bunu Kolundu'nun, je Sülüklü'nün, je Karabak'tın jigit aytıyorkan yok. Bu oşonun şorbasını işe algan, ayta veredi de deşimden, deveşimden için. Ben hangi şeye kopya da duyup edemez. Oşo kişi söylüyor. Meni Kırgızstan'da жасаган эмгегим үчүн моундай рахмат деген барагым да жок. Биздин эмгегибизди сабаты бийик, мамлекеттик башкарууну, саясатты түшүнгөн башка өлкөлөр бизге баа берип атат. Ошон үчүн 11 өлкөнүн тынчтык деген алтын ордени бар. Ошону Мадумаровго беришиптир ошону. Эмне үчүн? Ушунчалык мамлекеттердин ортосундагы, улуттардын арасындагы ынтымактыкты бекемдөөгө кошкон зор салым үчүн орденом мира награждается деп ошол орденди берип атат. Башка мамлекеттер. Бизге келсең, буга эмне дейсиз? Ага кандай карайсыз? Өсөлүк, кичине көтөрүлөлүк. Ошон үчүн жигиттер, агалар, эжелер, сиз Айбалаев менен кандай мамиледесиз? Сиз чек арадагы протоколго кол коюп, кыргыз жерин тажик өткөрүп берген деп күнөөлөгөн ушу чынбы? Өз оюңуз, өз оозуңуз менен айтып. Кандай дейсиз эми? Айбалаев менен мамилем жакшы эмес. Аксагал катарында ассаламу алейкум ва алейкум ассалам деп коебуз. Бирок агишичелик бирөөнүн аркасынан жала жапканга Аллах өзү сактасын. Илгертен ата бабаларыбыз айтат: жакшы жашоо бар, жакшы өлмөк жок деп. Биз дайым жараткандан тилешибиз керек, намаздан кийин өзүңдөн башка эч кимге муктаж кылба деп. Өз балаңа да, өз кызыңа да муктаж кылбай, өз акылың менен биздин аталарыбыз, чоң энелерибиз айтат эле го, жүгүртүп жүрүп мүдүрүлтүп алып кетти. Мына ушундай ушак айыңдан карыга мезгилде алысыраак болгонду Алла насип эткен болсун. Садыр Жапаров менен мамилеңиз кандай дейт? 5 октябрга чейин мамилем аябай жакшы эле. Кандай десем болот? Ушу киши, ушул жигит ушундай болуп отурат деп аябай көкүрөк тосуп коргоп жүргөн агаларынын бири элем. Ошол кезде азыркы 120 депутаттын ичинен бирөө чыгып Мадумаров туура айтып атат деген жок эле. Азыр баягы атта мингизип алып, аттан озуп жүгүрүп жүргөндөрдүн эч кимсин көрбөдүм эле. Мен жемеленип жалгыз калып калдым эле. Балдарыны сабап атса дагы, түрмөгө түшсө дагы, башка болсо дагы мен коргоп чыктым эле. Көрүп аттыңыздар беле ошону? Мына ошондой экен. Баягы менин чоң энемдин бир жакшы сөзү бар эле. Тамагыңды жейин дагы табагыңа деген бир жаман сөз бар эле. Мен ошондой абалдамын азыр. Мен ошондой абалдамын. Түшүндүңүздөрбү? Аксакалдар түшүндү, жаштар түшүнбөй калды. Себеби бул сөздөрдү укпайт алар. Мен дагы бир канча жолу ал жигитти эскерттим. Мыйзам талаасына кир. Кир конституциянын ордуна кой деп. Жок, койбой чапкылап баратат. Менин мамилем ушундай болот. Ким болсо ошол болсун. Конституцияны буздубу, мыйзамды буздубу, аны менен күрөшөм. Эгер менин эң жек көргөн душманым болсо дагы, соопчулук иш, таза иш, жакшылык ишке болгон болсо, мен аны колго көтөргөнгө даярмын. Себеп биздин элибизде ушундай бир макал бар. Керкейгенге керкейгин, көктөн түшкөн пир эмес дейт. Ийилгенге ийилгин, баалап берген кул эмес дейт. Мына ушундай мамиле кылабыз биз. Ким болсо ошол болсун. Адахан Кимсанбаевич кыргыз тилинин кадыры жогорку бийликтегилерде кандай дейт? Лейлекте кандай болсо ошондой. Айрыкча мына биздин Кулундуда.
Мына жерде bir 10 мүнөттөй сиздерди келсин деп күтүп туруп калдым. Ушундай bir ажайып сөздөрдү уктум. Биздин байлыгыбыз ушунда да. Бирок кыргыз тил адабиятына ушундай сабак киргизип койсо болот. Лейлек тили деген. Жана лейлек күрөшү дегендей кылып туруп. Бул тил байлыгы. Аны четке жерибешибиз керек. Бирок адаби тилди мыктылап өздөштүрүшүбүз керек. Кандай дейсиздер? Мыктылап. Ошол тилди керек болсо, кээ бир тилдерди, кээ бир сөздөрдү мүмкүн адабиятка киргизишибиз керек. Тил канчалык бай болсо, ошончолук жакшы болот. Тилекке каршы бизде илгертен колдонулуп келген тилди, сөздү башка жакта унутуп кетет дагы, ошону биринчи укса эле чочуп турушат да. Жападан жаргыз кыргыз. Өз тилин өзү жерип турган нерселер бар. Мен ушуну караңыздар, Түркияга барып калсам, биздин кичине кезибизде аташ көрөк дегенди билесиздерби? Колдонобуз. Керектүү нерсе. Көрсө, аташ көрөк деген сөз от күрөк деген сөз экен. От күрөк. Себеп түрктөр отту аташ дейт экен. Байкадыңарбы? Аташ дейт экен. Анан лейлекке келгенде эле инесизби десе эле каткырып күлүшө берет баары. Көрсө, Түркияда түрктөр учак инаркан дейт. Учак төмөндөйт экен. Өзүңүздөр сактаңыздар, куруңуздарды тагыңыздар деп айтат. Бул илгертен келаткан сөз экен. Муну лейлек ойлоп таппаптыр. Илгертен биздин ата бабаларыбыз колдонуп келген сөз экен. Эски түрк тили экен. Биз ошол сөздөрдү чыгарып салдык дагы кедейленип атабыз. Бизге сырттан келген сөзгө мактанып атабыз. Ушул сөздү билип калдым деп. Инерция, может быть, если чё деп сүйлөсөңөр, о дейт. Так что деп коет. Кып-кызыл кыргызча болуп жатып калды да. А өзүңдүн тилиңде бирдеме десең, башарт деп койсоң эле күлөт да карап алып. Башарт деген если чё деген сөз экен да. Туурабы? Вдруг что деген. Мабада деп коет өзбектер муну. Лейлек күрөшүн кандай карайсыз дейт. Ошондой Турдалы деген азамат берип атыптыр. Лейлек күрөшү бул керемет илгертен келаткан бир сонун күрөштүн бир түрү. Ошо лейлек күрөшү боюнча азыр Бишкекте лейлектен чыккан мыкты азаматтар жыл сайын лейлек күрөшү боюнча биринчилик өткөрүшөт. Мен өткөн жылкы күрөштүн эмесине катыштым эле барып. Жаңы конуштардын бирөөсүндө өттү. Ушул жерде демөөрчү болуп жүргөн, куярман болуп жүргөн азаматтар да бар, арабызда жүрүшөт. Ушул лейлек күрөшүн даңазалап көтөрөлү дегендей болот. Аны башка деңгээлде өткөрүшүбүз керек эми. Жогорку деңгээлде өткөрүшүбүз керек. Кудай кааласа, ал күндөр да келе берет. Мен сизди алдыңкы шайлоодо келбей калдыңыз. Келет десем, мен шайлоого карап ыр жаздым эле дейт. Тапканың эгиз болсун, номериң 8 болсун, жашооңу күйсөң эгер, тандыганың Адахан Мадумаров болсун. Ушуну угуп коюң, сиздикине карата жаздым. Куттуузов Баяман дейт. 11 жаштамын, сизге ийгилик. Рахмат Баяман. Өркүнүң өссүн, өмүрүң өссүн. Биздики туруктуулукту жараткан бул жагынан дагы берди. Парламенттик шайлоодо да 8 болуп бардык, президенттикте да 8 болуп баратабыз. Мына туруктуулук да кандай дейсиңер? Биринчи орунда бараткандар кайда жүрөт азыр? Эми абайлаңыздар. Бир деген өзү жакшы болбой калыптыр. Этият болгула. Ассаламу алейкум, Адахан Мадумаров дейт, Имсанбаевич дейт. Рахмат. Алейкум ассалам. Менин суроом, Баткендеги чыр чыккан жерди сизди сатты дегендерге жооп берсеңиз, анан каркыра тууралуу айтып бериң дейт. Каркыра тууралуу айтып берип, ошондогу 10 жашар балдардын баары азыр 22-ге чыкты.
22 жаштагы балдардын баары 32-ге чыгып калды. Ар 10 жылда айтып бере берет экенмин да келип алып. Мен китепти карап эле окуп албайсыңарбы, гезитти карап окуп албайсыңарбы, түшүнүп албайсыңарбы? Мадумаровго бир нерсе жабыштырыш керек. Эч нерсе жабышпай атат. Эч нерсе жабышпай койду. Бирдеме жабыштырыш керек да. Мен өткөндө бир мисал айтып бердим ушуну. Баткенде Лейлекте кандай экен билбейм, Бишкекте ушундай. Менин өзүмдүн короомдо өсүп турган бир терек бар. Карып калды. Ар шамал болгон сайын коркот элем. Билип атасыздар, дарактардын кулаганы аябай көп. Ал аябай чоң дарак. Ошол өзүбүздүн колубуз менен өстүргөн даракты, өзүмдүн короомдогу турган даракты мен кыя албайм. Мен өз эрким менен кыйып койсом, мага айып пул салат. Мен аны үчүн акимчиликке барам. Жашылдандыруу деген кызмат бар, ага барам. Аларды алып келип чакырып, чындыгында дарак карып калыптыр, коркунуч туудурат деген справка алам. Анан тийиштүү акчаны бир жерге барып төлөйм. Анан алар келип кыркып алып кетет. Менин өзүмө кырктырбайт. Өзүңдүн үйүңдөгү өскөн тереке өзүң чыга албайсыңдагынан калдайып жаккан жайлоону бербирди дегенде кичине ойлонбойлубу? Бербирген болсо молодец, ер экен го Мадумаров. Кандай дейсиздер? Мен барып турмун дагы, анан казактарга айтып турмун да, мына жер сеники, ал. Алып кеттир алар. Ушуну элестетесиздерби? Өзүңүздүн жашап аткан үйүңүздү дагы өзүңүз сата албайсыз. Ал жерге жеңем кол коюш керек. Жеңемдин макулдугун алышыңыз керек. 16 жаштан жогору болгон балдарыңыз, кыздарыңыз чогуу жашап аткан болсо, алардын дагы колу керек. Мен мага кайра бул суроону бербей, сиздер ушул кайра ушул маалыматты окуңуздар жакшылап. Эң акырында ишенбей калганда, Салижан Жигитов айткандай, кыргызга орусча айтсаң ишенет дегенде, ошол интернеттен профессор Кобринскийди окуп койгула дагы, о, жалган экен деп койгула. Ассаламу алейкум, Адахан мырза. Келечек ажоосу дейт. Рахмат. Менин суроом. Түрсүнбай Бакир уулунун сөзүнө жооп берип койсоңуз, менден 200 000 сураган жалган болсо, Кур'ан кармасын дейт, ушул туурабы сизди урматтоо менен. Кур'анды ортого салуунун өзү беадаттык. Кур'ан бул сенин конституцияң эмес. Кармап алып, ант берип, эртеси күнү бузуп кеткендей. Кур'ан бул бүтүндөй ааламдардын падышасынын сөзү. Аны менен ойнобо. Сиз дагы туура эмес түшүнүп калыпсыз. Адахан Мадумаров менден сурады деген жок а киши. Адахан Мадумаровдун кабинетинде ушундай сөз болду дейт. Ал дагы куу билет. А менин кабинетимде кимдер отурганын айтып койсо болмок, кимдер менен сүйлөшкөнүн. Мени сурады деп айтып аткан жок. Ошон үчүн ар ким ар кандай нерсени бере берет, сүйлөй берет. Биз кете беришибиз керек. Мен эмес, Аллах сактаган болсун, салыштырып атат деп ойлобоңуздар. Аллахтын пайгамбарларынын үстүнөн дагы бүтүндөй ушундай сөздөр жүрүп келген. Аалымдардын үстүнөн да ушундай сөздөр жүрүп келген. Бул жүрө берет. Адам канчалык күчтүү болсо, ага ошончолук шайтаны күчөйт. А шайтан деген көзгө көрүнбөгөн эле күч эмес. Жин шайтан болот, адам шайтан болот. Неге биз айтабыз? Эми токто ушул жерден жиним келип калды деп. Жиним келип калды деген сөз адамды жин башкарып баштайт. Кызытып баштайт. Ошондо айтат, жиним келип калды, токто, мен өзүм жооп бербейм дейт. Себеби ал өзү эмес. Урматтуу Адахан Кимсанбаевич, парламенттик шайлоодо катарыңызда баягы суроо кайталаныптыр. Катарыңызда жанагы Масалиев, Асанов дегендер болуптур. Сиздин президенттик башкаруу системасы башка талапкерлердин президенттик башкаруу системасынан айырмасы кандай? Элдик курултай боюнча пикириңиз кандай дейт. Эркин деген мырза берип атыптыр. Менин президенттик башкаруу системамдын башкалардан айырмасы ушул. Бүткүл эл тарабынан шайланган президент бир эле убакта өкмөттүн башчысы болуш керек. Кыргыз өкмөтү деген түшүнүк жок болуш керек. Айыл өкмөттөрү шайланбаш керек, айыл өкмөттөрү дайындалышы керек.
Rayондун акимдери шайланбаш керек, алар дайындалышы керек. Ошол дайындаган киши туура эмес болуп калса, президент керт башы менен жооп бериш керек. Туура эмес кадр тандагандыгы үчүн. Кандай дейсиздер? Мына ошондо гана биздин өлкөдө тартип пайда болот. Атаңа бар, энеңе бар деген саясат токтойт. Айылдык кеңештин депутаттары, райондук кеңештин депутаттары, областтык кеңештин депутаттары деген системаны кайрадан ордуна коюшубуз керек. Себеп бийлик элден ажырап калды. Бийлик элди укпай калды. Элдин өкүлдөрү бийликке катышпай калды. Эгер райондук кеңеште отурса, областтык кеңеште отурса, ошондо бийлик элге жакын болот да, эл дагы бийликке жакындайт. Менин системам ушундай. Бул бир. Экинчиси, бизге 120 депутаттын кажети жок, 60 депутат жетиштүү деп атат. Бул экинчиси. Үчүнчү айырмачылыгы, эң чоң айырмачылык ушул болот. Бизде башкаруу машинада жүрүп алып чалкалоо эмес, башкаруу өтүктү кийип алып талааны кыдыруу менен болот. Мына ушундай болот. Дүйнөдө эң таттуу эмне десе бийлик дейт. Дүйнөдө эң ачуу эмне десе бийлик дейт. Дүйнөдө эң жоопкерчиликтүү эмне десе бийлик дейт. Эмнеге десе, ошол сага ишенилип берилген аймактагы бир адам адилетсиз жабыр тартса, ошонун азабын акыретте тартасың дейт. Караңыз. Сен өзүңдүн балдарыңдын күнөөсүн көтөрө албай туруп, 6 миллион калктын күнөөсүн көтөрөм деген бул не деген азап? Тарыхтан көп көргөнбүз ушундайларды. Себептер көп. Элдик курултай боюнча пикириңиз. Элдик курултай, бул курултай деген сөздүн өзү туура эмес, жакшы эмес сөз. Баягында биздин сөз эмес дегендей. Өткөндө бир окумуштуу, изилдөөчү аябай жакшы түшүндүрүп айтып берди. Курултай деген бул башка бир улуттун сыйына турган чиркөөсүнүн аты экен. Бизге боло берет да. Курултай деген сөздүн мааниси ошол эле жогорку кеңеш. Макул, жогорку кеңеш баарыбызды тажап берген болсо, улуу жыйын деп койгула. Областтык жыйын деп койгула. Мына кыз чыгарганда же уул үйлөгөндө ошо колуңда отуруп алып айтасыңар, паланчынын түкүнчүнү муну чакыр. Эмнеге десе, маслихат дейсиңер, Анан сабиз арчыдыга чакырасыңар. Жеңелерим сурпа жайдыга чакырат. Илгери сурпа жайылганда сурпа толуп калчу, азыр сурпа жайылса да толбойт. Анан төшөк жийдыга чакырасыңар. Анан кийим көрдүгө чакырасыңар. Ушулардын баардыгы керекпи бизге? Маслихаттан башкасынын кереги жок. Себеп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан, ар бир ишти маслихат менен чечсеңер, жаңылбайсыңар деген. Ошондуктан жогорку кеңеш деген бул маселе чече турган жер. Улуу жыйын дейбизби, аксакалдар жыйыны дейбизби, аалымдар жыйыны дейбизби, андан формасы өзгөрбөйт. Курултай бул жогорку кеңештин аткара турган иши. Биздин айылга кош келгениңиз дейт, рахмат. Биз айылда кредит менен жашайбыз. 3 айга жеңилдик бар дедиле. Частный банктарга заявка бердиңиздерби дейт. Бул не деген? Мен өмүрүмдө ушул жашка келип кредит алып көргөн жокмун. Албайм дагы. Кредит бул чубак ажы чырылдап жүрүп өтүп кетти, харам. Кредит алып той бергендерибиз бар. Кредит албай коюш керек өзү негизи. Мен жеңишке жетишип калсам, бул өлкөдө кандай тартип болот? Үстөк пул алгандардын баарын жоюшубуз керек. Ошону менен барака учуп атат бизде. Анан азыр баягы Садыр Жапаровдун 100 миңге чейин калганыңарды мен кечип жиберем дегендигинин бүтүндөй баары подкуп. Сатып алуу. Себеп билет, агадагы бир акылман кулагына шыбырай койгон, же мүмкүн өзү акылы ошого жетти. Ошол 100 миңге чейин кредит албаган кыргыз аз. Ошолордун процентин токтотуп турсаң эле,
шайлоодон утасың dedi да. Эми эсептейли. Ашпайт дагы. Эми караңыз. 50 миң сом акча алгансыз. Канча пайыз менен алгансыз? Канча пайыз кредиттер? 23%. Демек, 100 миң сом алсаңыз, сиз үстүнө 23 миң кошуп беришиңиз керек. Сиз 100 миң албайсыз эч качан. Биз өткөндө эсептедик. Эң орточосу 1500-1600 сом болот экен. Ошол кредиттин пайызы 3 айлыгы. Айтпадыбы жана мартка чейинки деп, себеп шайлоо бүткүчө да. Ошондо арзан кутулуп атпайбы? Башта 2 миң сомдон алып шайласаңар, азыр 1,5 миң сом менен шайлап калып атпайсыңар. Бул жакшы соода бул. Бул эсеп жакшы эсеп экен. Ушуну ойлоңгула эми. Керекпи? Башта 30 миң кредит алсаң дагы, шайлоого кирип баратканда 2 миңсиз кирбейт эле. Азыр 30 миң алып калган болсоң, 600 сом гана шайлап атпайсыңбы? Арзан да. Бизден амал качып кутулбайт. Чубак раматылык чыркырап жүрүп айтканда, алганың да тозоктосун, бергениң да тозоктосун деген. Туурабы? Бирок уга беребиз, билгенибизди кыла беребиз. Ояка барганда бир гап болор дейсиңер, ал жакта бир гап болбойт. Аллах сактаган болсун ошонун. А жерде прокурор сотту сатып ала албайсың. Токтонолу. Дарыянын башы Кыргызстанда болсо да, аягы кайсы өлкөгө барып куйса, ошол өлкө суунун ээси болот деген саясат чынбы дейт. Жалган. Ушул жерден силерге ошентип түшүндүрүп атса керек. Суу кайсыл жерден пайда болсо, ошол дарыянын ээси ошол. Мисалы, Кыргызстанды мисал келтирбейм, башка өлкөлөргө. Американы караңыздар. Виктория деген дарыя бар. Виктория дарыясы Канададан агып түшөт. Канададан агып түшкөндүгү үчүн Америка жылына 600 миллиондун үстүндө акча төлөйт Канадага. Эмне үчүн? Ошол жээктерин бекитип, дарыя, суу, түз, коркунучсуз Америкага агып кириш үчүн. Шунтасыздарбы? Ал сүйлөшүү жолу менен бүтөт. Эгер биз кошуна өлкөлөр менен тең ата сүйлөшө алсак, тууганча сүйлөшө алсак, ушул дарыянын чогуу пайдаланалы деген болсок, анын рахатын бүт өлкөлөр көрөт. Баткенде 4 суу сактагычка кышта суу келип, жазда Тажикстанга кетет. ГЭС курууга учурунда Өзбекстан каршы болду деп жатышты эле талант дейт. Мен айткан жанагы баардык сүйлөшүү жолу менен чечишибиз керек. Кошунаң менен дагы сүйлөш. Эгерде сенин терегиң ар жакты карай ийилип, же жаңгагың ошол жакты карап, өрүгүң ошол жакты карап ийилип калса, кошунаң менен сүйлөшөсүң. Түшкөнү сеники, үстүнөн какпа деп. Ушундай сүйлөшөбүзбү? Түшкөнү сеники. Бирок сен кагып түшүрбө деп. Бул бада. Ошол сыяктуу суу менен дагы ушундай кылып сүйлөшөт. Бизден ашып чыкканы сеники. Ашпаса кечирип коебуз. Ушундай болуш керек. Түшүнөт, бардыгы түшүнөт бири-бири менен. Болгондо дагы Өзбекстан президенти аябай сонун сөз айтты. Президент болуп шайланаары менен жакшы сөз айтты. Не деди? Биз кошуналар тирешүү үчүн эмес, кызматташуу үчүн жашашыбыз керек деп. Тирешкенден эч ким уткан эмес. Мектепте 12 жыл окуп, жождор жайнап жатса да, элибиз сабатсыз. Мыйзамды, укуктарды, милдеттерди билбейбиз. Билим берүү кандай болуш керек деп ойлойсуз, сизге ак жол ийгилик дейт. Мен барган жердин баарында сүйлөгөндө айтып аттым, мектептен баштайбыз, бешиктеги баланын тарбиясынан баштайбыз деп айттым жана. Советтер Союзундагы мезгилдеги билим берүү системасын кайрадан калыбына келтиришибиз керек. Баллон системасы, азыркы баллон системасы. Бул англосакская система. Аны мугалимдерге деле айтсам, айырмасы аябай чоң да. Муну профессорлорго айтып да түшүндүрө албай атам мен Бишкекте. Айылдагы жөнөкөй элге эмес.
Биздики романо-германский система. Союздун мезгилиндеги. Ал кандай деген система? Адамды адам кылып тарбиялоо системасы. Адамды ойлонууга даярдаш. Болонский система, бул англосакская система. Адамды ойлонууга даярдабайт, ага тарбиялабайт. Адам, мисалы, момундай да. Мына микрофон иштебей калды дейли. Иштебей калды. Мен өзүм мына кнопканы бассам иштеп кетишини билбешим керек. Микрофонду иштеткен бир азамат бар, ошону чакырышым керек. Ал жооп берет ушу кнопкага, колу менен мынтип түртүп койгонго. Кандай учурда түртүп коюш керек? Ал келет дагы инструкцияны карайт. Өчүрөт, токтон баарынан өчүрүп туруп, анан кийин муну түртөт. Токту өчүрүш үчүн эшматты чакырышы керек. Себеби бул токту өчүрө албайт. Эшмат келет. Не болду? Момундай болду. Ал токту өчүрөт. Токту өчүрөрдөн ал резке телефон чалыш керек. Мына ушундай Путин айткандай чехарда системасы, баллон системасы. Кыргызстан ошого кирип алганбыз азыр. Билим берүү системасын биз баштагы калпты ордуна келтиребиз. Биз 10 классты бүтүп чыкканда жигиттер же трактор айдап, же машина айдап чыгат элек. Кыздарыбыз тигүүчү болуп, же чебер болуп, бычма болуп чыгат. Туурабы? Кандай болуп чыгат элек биз? Биз адис болуп чыгат элек. Азыр ошол бычмачылыкка канча ай окуп атасыздар, кыздар? Акча төлөп окуп атасыздар да. Мен келечекте бычмачы болом деп окуп атасыздар. Мектепте бекер окутчу. Биз ошол системага барабыз кайра. Ассаламу алейкум Адахан Кимсамай. Депутат деген сөздү өзгөртсө болобу? Не дегенде сөздү бала чакада түшүнбөй жек көрө баштады. Ашимова дейт. Эгер ошондой жек көрө турган азаматтарды шайлап койсоңуздар, баары жек көрүлүп калат. Депутат деген бул өкүл деген сөз. Өкүл. Мейли анда айтып койгула. Өкүл деп эле койгула, депутат дебесиңиздер. Брат деп атпайсыздарбы? Ошол ага деген сөз да. Менин подружкаларым менен деп атпайсыздарбы? Курбулар деген сөз. Ошондой эле. Кимиңиздерге кандай жакшы айта бериңиздер. Биздин өкүлүбүз деп айткыла. Ассаламу алейкум Адахан Кимсамай. Ишиңизге ийгилик, иншаллах. Ел сиз менен сиз адилеттүүлүктүн символу болуп калдыңыз. Президент болуу насип этсин. Амин. Насип этсин деп отура берген болсок, насип этпей калат. Анын үчүн күрөшүшүбүз керек. Сиз Кудай буйруп шайлоодо жеңип калсаңыз, Кытайдан болгон карызга кандай карайсыз? Сиздей карайм. Сиз кандай карасаңыз, мен да ошондой карайм. Сиз корксоңуз, мен да корком. Алгандан наразысызбы? Мен да наразымын. Шарттары сизди канааттандырбайбы? Мени да канааттандырбайт. Экөөбүз бирдей карайбыз. Анан биздин түштүк жерине бир селитра чыгарган завод керек. Бизге келген дарылар өтө кымбат, ошо кандай карап койсоңуз дейт. Кулундулук дыйкандар сизди колдойбуз дейт. Муну карабасамчы? Анда кандай болобуз? Мен саясатчы катарында жооп берип көрөйүм ушул суроого. Саясатчы катарында, Мадумаров катарында эмес. Абдан маанилүү суроо экен. Туура суроо көтөрүпсүз. Селитра керек бизге. Керек. Дыйкандар кандай болот селитра жок болсо? Бирөөнү эмес, үчөөнү курушубуз керек. Кулундуга бирөөнү, аркага бирөөнү. Мүмкүн болсо, Исфанага да бирөөнү курушубуз керек. Силер жер айдаганда үйүңөргө селитраны жеткирип турушубуз керек биз. Кандай дедиңер? Ишендиңерби? Кече ушундай болду. Кече селитраны сүйлөштүңөрбү? Селитраны чечип алсаңар, неге мага суроо берип атасыңар? Чечилбеген бир нерсени бербейсиңер мага. Саясатчылардын шайлоодогу ар бир айткан сөзү калп. Жалган. Баягы үйлөнөр алдындагы жигиттин кызга айтып аткан сөзү катары көрүп койгула.
Нелерді ғана уада бербейді айланайын. Нелерді ғана уада бербейді. Апам менен бөлөк жашайбыз дегенге чейин барып берет, жаным жеп. Эптеп эле макул бол дейт да. Андай болбойт. Биз өлкөдө айыл чарба саясатын түбүнөн карап чыгабыз. Ирилештирилген дыйкан чарбаларды курабыз. Бизде ошол мыйзам бар. Ирилештирилген дыйкан чарбасы деген жөнүндө деген мыйзам бар. Биз мамлекеттик сатып алуу загат контора деп коебуздар, ошондо түшүнөсүздөр. Мен кыргызча сүйлөп атам. Ошол даярдоочуларды кайрадан калдына келтиришибиз керек. Россия менен келишим түзүп койсок эле биздин дыйкандардын рахаты ошол жерде болот. Неге? Россия бүгүн экологиялык таза жер жемиштерге өтө муктаж. Мен кезинде Белоруссиянын армиясы менен келишим түздүк эле. 50 миллион доллар сарптайт экен. Белоруссия армиясы 50 миллион доллар сарптайт экен. Эмнеге? Өрүк как, кайнолук как, жаңгак, мейиз, алма как деген сыяктуу нерселерге 50 миллион доллар кетирет экен. Мен ошолорду сүйлөшүп келип 3 областтан таба албай койдук. А биз өндүрүп атабыз, өстүрүп атабыз, сата албай атабыз деген дыйкандардын баары эң төмөнкү жана аз гана чыгарган эл экенбиз биз өзү. Москванын бир ресторанын тойгуза албайт экенбиз айлан айында. Бир соода борбору, Ашан деген соода борбору бар. Ошолорго алма керек, нак керек, жүзүм керек, башка керек. Ар 3 күндө таза барып туруш керек. Биз ошону камсыз кыла албайт экенбиз. Бир натабан эле эл экенбиз мамлекет катары. Караңыздар, ошондуктан биздеги өрүктөрдүн баарын дүңүнөн сатып алып, мына Исфарага алып кирип, эмне деп тизилип турат? Тажик өрүгү деп турат. Туурабы? Москвага чейин кетти бренд. Ленинабадтын өрүгү деп. Ал ушул Баткендин өрүгү эмес, Лейлектин өрүгү эмес. Биз ошолордун баарын ордуна коюшубуз керек. Акылым жетет. Жанагы Разак жөнүндөгү фильмде көрдүңүздөрбү? Туугандар төмөн түшкүлө, могул жерде өздөштүргүлө десе, биздин аксакалдардын баары ыйлап баспай коет го. Көрдүңөрбү? Китебинде дагы ушул эпизод бар. Анан айтып, батырын четке чыгарып аксакалдарды. Келечек момундай болуп өзгөрөт. Келечекте ушул жерге ээ болуп калгыла. Ушул жерди иштетип калгыла. Дыйканчылык менен алек болгула. Мал деп тоонун арасында жүрө бербегиле деп айтты беле? Мен окшотуп салыштырып атат дебеңиздер. Мен ошол Исхак Разаковичтин бүтүндөй жан дүйнөсүн азыр түшүнөм мен. Мен дагы кыйналып атам. Таза бололу, бул жолго басалы? Жок, эч кимдин баскысы келбей атат. Жок дейт. Биздин ушул жашоо жакшы деп атабыз. Алар дагы эмне деди ошол аксакалдар? Ата бабаларыбыздын сөөгү турса биз кантип барабыз айланайын балам деди. Сөөгү тура берет. Түшө бер. Ушундай караңгылыкта кечип атабыз. Ишиңизге ийгилик иншаллах ел сиз менен. Сиз адилеттүүлүктүн жакшы рахмат, жанагы кайталаныптыр. Дос тапкын келсе эмгекте, келе бер биздин Лейлекке демекчи дейт. Инвесторлор менен Лейлекте кичи ишканалары ачсак болобу? Кольцо айылында чоң Аккум кени бар. Тери иштетүүчү ишканалар дейт. Мен ушуларга баарына дүңүнөн жооп бердим. Тартип ордуна келгенде, мыйзам иштеп баштаганда бизге сырттагы инвесторлор эмес, азыр ичтеги инвесторлор дагы таштап качып чыгып кетип атат. Бишкекте тез-тез барып турасыздар, илгеркидей эмес. Сураңыздар, колунан иш келгендердин баары түйүнчөктөрүн түйүп алып даяр турат. Же туура эмес айттымбы? Айрыкча башка улуттун өкүлдөрү баары чемоданда отурушат. Себеп, онунда эмне болот деп. Мен силерге айтып коеюн. Эгер ушул бийлик кайрадан уланып кете турган болсо, эртеси эле кетебиз деп. Сыртқы инвесторлар турсун, ички инвесторлорду токтото албай атабыз биз. Адахан Китсанович, ушул соңку суроо болсун. Андан кийин жолго чыгабыз. Исфанада жолугушуу бар, кечинде Баткенде жолугушуу бар. Дагы 4 област күтүп турат бизди. Адахан Китсанович, биз сизди дайым эле шайлайбыз, сиз утуп барып жатып эле өтпөй каласыз дейт. Ушул компьютердик шайлоону жок кылып, мурдагы шайлоону өткөрсө болбойбу? Себеп
хакерлер иштеп жатышат дейт. Ушул сунуштарды мен тегерек столдорду берип атам Бишкекте. Аны көрүп атасыздар. Бирок кабыл алынбай атат. Ал эле эмес, сыртта 1 миллионго жакын кыргыз жигиттер, жаштар иштеп жүрөт, кыргыз жарандары. Канча өзбектер жүрөт, тажиктер жүрөт, Москвага барган сайын менен учурашышат. Эмне үчүн бизди шайлоого киргизбейт деген суроону коёт мага. Мына ушул нерселердин баарын ордуна коюшубуз керек. Алардын корккону бирөө. Ошол сыртта жүргөн бүтүн тиштин кирин соруп иштеп аткан жигиттерибиз, кыздарыбыз Доошур Мадумаровго берип коет деп коркушат. Урматтуу агентler, күнү кече Жапаров келди. Жаңжер айыл өкмөтүндө маршруттук каттамды тажикстандык маршруткаларды сүйлөштү. Жаңжер айыл өкмөтү Тажикстан менен чектешет. Бирок мыйзамда карантин деп элди ойлобой, Садыр десе баарын чечип, Тажикстандын техникасын айдатып берди. Элге мүмкүнчүлүк жок. А Садыр келсе кредитти да тоотподу. Карантинди да тоотподу. Эл айылдар аралык каттамдан кыйнап депутаты өкмөтү баш болуп чектен чыкты. Садырда ошон үчүн жаңы жер айыл өкмөтүнө да чара барбы дейт. Чарасыз сиз. Добуш бербей койсоңуз, чарасын колдонгон болобуз. Ушул эле чара. Биз саясатчыларды тарбиялаганды үйрөтүшүбүз керек. Биз тарбиялашыбыз керек. Кантип? Канчалык убада бербесин, канчалык эл езип кыйнабасын, канчалык чогулуштарга айдап келбесин, кече биримдик деп аябай катуу чуркадык го. А кимдер чуркады? Айыл өкмөттөр чуркады. Каякта калды ушулар? Жок го. Бүгүн бурулуп алып, Жапаров деп чуркап жүрүшөт. Аларга баары. Абайлагыла, айналайындар, абайлагыла. Сокурда таягын бир жолу жоготот дейт. Мына азыр жол катар сүрөт. Мына жерге келгенде небесичин сүрөтүндү көрдүм. Ушул сүрөттү бирок сакалымды да өстүрүп модный болот. Азыр ушундай бир мода болуп атат, 2 күн кырылбай жүргөн. Ошо жагымдуураак болсун деген сиздер го дейт. Президенттик шайлоо деген бул сулуулар конкурс эмес. Биз президент шайлайбызбы, же сулууну шайлайбызбы? Сүрөт бермей келиш керек. Десем тааныбайбыз. Мына жол катар сүрөт. Кыргызстандын кайсы жерге карасаң, бир эле киши кеп барды. Бир эле киши, башка талапкер жок. Кадырет Имамалиев кайда, Абдис Секирбаев кайда, Канат Исаев кайда, башка талапкерлер кайда жок. Мына соңку 1 жылдан бери сары оору жок, иш оору жок, баш оору жок, ич оору жок, баары коронавирус. Ошол сыяктуу эле болуп калды. Мадумаров жок, Исаев жок, Иманалиев жок, бир эле Жапаров. А эмне кыласың ананы тандап? Каршы эле көтөрүп койгула. Эмне кылып басып жүрөбүз? Ушунун бир жаман жагы бар туугандар. Мына парламенттик шайлоодо мен айттым эле. Булар ошол көчөдө тал терек кучактап, столдо кучактап, көчөдө калып кетсин дедимер, билимди мекеме Кыргызстан бар, изилип турганда. Астагфирулла тооба кылдым, 6-октябрда ошондой эле болушту. Көчөдө. Ошон үчүн биздин сүрөттү көрбөй калсаңыздар, сиздер элестетиңиздер. Мадумаровдун сүрөтү биздин жүрөгүбүздө деп айттылар. А бул жүрөктөн чыкпайт. Кудай кааласа. Анан могу жергиликтүү биздин көрөрмандар сүрөт чыгарып ушундай койгон экен. Рахмат, Алла разы болсун. Суроого ушун менен бүтүрөбүз. Сүйлөсөк кыскача 1-2 сөз сүйлөйбүз, ошол менен бата кылабыз, Рахмат. Ассаламу алейкум. Москвадагы жарандардын шайлоого катышуу укугу эмне болуп чечилди же укугу? Мен жана жооп бердим. Алардын укугун эч ким чечкен жок.
илгеркилер кандай болсо ошондой эле бойдон калтырышты. Эскерисинче азыр аябай күчөтүп атыптыр. Мен түндө ошол Москва менен сүйлөшсөм айтат, бир жигиттин пайдасына барып добуш беребиз десеңер, тездетип эле сүрөткө тартып документтерин даярдап атат дейт. Кимге келдиң деп сурап атат дейт. Кыргыз Москвада да кыргыз бойдон кылат экен да автомобильдерин. Же буларга билбейм, каргыш тийбеди, же булардын тамыры кургабады. Бирөөнү жумсаңар ажырык чөп дейт экен да булар. Hiç nere monday tamir kapalı. Boşanan da şundaydı, çarda ösüp çıkar çayla. Faydalı nerseni öte havayla karap dursan da ösü çıkıyor. Faydasız çöp yaman takla çıkar. Boşanday olma tatlılar gibi. Bir öğün alsam 5 öğün çıkar koşu жерде. Hurmatlı havalar, abalar, ağalar, geceler, singiler, karındaşlar, bardığınızlarga ben ушундай деп айткым келет. Жараткан тынчтык берсин. Ар бирибиздин рызкыбызды жараткан өзү берет. Эч кимге бир сындырым нан салып бербейт. Азыр өзүңүздүн балаңыз дагы бир жылда бир сиздерге кой союп бергенин көрбөйбүз. Туурабы? Анан жанагындай бекер быштап капканда болот дегенде баягы бекер тамакка берилбейт. Анын аркасында сурак бар. Абдан этият бололу. Өзүбүз ушар бололу, бөтөн бирөөлөргө күнөөлөбөйлү. Өзүбүз таза бололу, башкаларды да ошол тазалыкка чакыралы. Эгерде биздин өлкөбүз мына кечээ гана Тажикстанда аябай катуу апаат болуп атканда Тажикстандын жетекчилери айтты эле. Боордош кыргыз элибиз бар экен, ушулар аркылуу биз сакталып калдык десе, жапада жалгыз жол биз аркылуу өтүп калган. Мына ушул кечээ бизден жардам сурап аткан мамлекеттин ички дүң продукциясы бизден 2 эсе өсүп кетти. Караңыздар, соңку мезгилде Душанбеде не деген курулуштар жүрүп атат. А бизде Усубалиев куруп кеткен ак үйдү өрттөй берип кунарын учурдук. Өзүбүз бир нерсе курбадык. Бакиевдин мезгилинде ушул Аларча резиденциясында сырттан келген конокторго деп бир 10 чакты жаңы мыкты имараттар курулган, ошол бойдон турат. Ошону менен жан сактап атабыз, өлкө катары келген конокторду ошол үйлөргө киргизип, айбек сактап атабыз. Андан берки келгендердин ичинен бир кышты бир жерге койгонун көрбөдүк. Токтонолу, эсибизге келели, эл бололу, журт бололу, бирөөнүн колун карабайлы, жараткан сүйгөн кулум деген болсо, өзүнөн башка эч кимге муктаж кылбаган элдерден болушту насип эткен болсун. Тапканыңыздарга Аллах берекесин берсин. Ата-энелерибиздин тапкандарын балдарын, небере чеберлердин тойлоруна буйруп, жадырап, жайнап, шатыра шатман күлүп жолугушкан күндөрдү бизге кайра насип эткен болсун. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Рахмат чоң. Рахмат Адахан Кимсенбаевич, эл ыраазычылыгын кол чабуу менен билгизип жатат. Урматтуу кулундук калкы, туугандарым, чөмүч кыргабас, токту тойбос деген эң кыска күн, эң узун түн, бүткөн күн. Эртең Куда кааласа, күндүн нуру күндөгө караганда көбүрөөк тиет. Жарыктык күндөгө караганда узагыраак болот. Мына ушундай күн узарган, түн кыскарган күндүн башталган күнүдө бизге Адахан Кимсенбаевичтин келгенин жакшылыкка жоруйлу. Адахан Кимсенбаевич, биздин келин кыздар, бизге ошон кемпирлер дагы эле келемден колубузду үзө элекпиз. Колду токуйбузбу, сызык токутабызбы, бизден кур кол кетпеңиз. Бир тартуубуз бар экен, келем, жылчкан кел, өзүң айтып берип кой. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары, урматтуу Адахан Кимсенбаевич, кош келипсиз. Жаңы Жер айыл өкмөтүнүн атынан ысык салам. Сизге ийгилик каалайбыз. Боло турган шайлоодо алдыга озуп чыгып, биздин үмүтүбүздү актап бериңиз. Эми бизде сизди
Кыргызстан баары эле баалайт. Бирок Алла Тааланын буйругу. Ушул жолу сизди көтөрүп берсин деп тилек кылабыз. Жаңы Жер айыл өкмөтүндө сизди ушунчалык урматтайбыз, сыйлайбыз. Айрыкча биздин Адахан Мадымаров деп жүрөгүн соккон Адахан Мадымаров үчүн жашаган ушундай биздин белгилүү атабыз десек дагы болот. Ушундай адамыбыз бар. Сиз канчалык шайлоого аттанган ошол шайлоо эмес сиздин өмүрүңүз менен кошо, сиз менен кошо жашап, сизди урматтап, сизди сыйлап келе жаткан биздин ошол Турдали Гапаров деген атабыз болот. Сизди мына караңыз, Исхак Разаков бул кыргыздын улуу инсаны болсо, ошонун жолуна жолдогон Адахан Мадымаров деп эки жакшы инсанды чагылдырган ошол сизге бейек Жаңы Жер айыл өкмөтүнүн атынан, анан Турдали Аяш атамдын атынан ылайым сиздин атыңыз биздин жүрөгүбүздө кала берсе, биздин балдарыбыздын дагы жүрөгүндө жашай берсин. Эми Аяш атамага сөз берейин. Урматтуу Адахан Мадымаров, биздин элге кош келипсиз. Сакрасасын, арайны сыйламсын, элге кемеңиздин жашоо рахмат. Игинизде ийгилик каалайбыз. Эли журтубуз тең болсун. Ишинизде ийгиликтерди каалайбыз. Биздин эмен биздин жүрөгүбүздө турат. Биз бирөөгө акча бербейбиз. Өзүбүз машинабыз менен келдик. Рахмат. Рахмат. Аябай. Саламатсыз. Бишкектен жолукту деле. Урматтуу абалар, урматтуу эжелер. Муну өтө мен үчүн каттуу нерсе. Бул толкундатат. Ошо кишинин катарына турушка ыраа көрүп, ошондой болуп тартканыңыздар үчүн мен таазим этип сиздерге чын дилимден ыраазычылыгымды билдирем. Көптөгөн жерлерге барганда ушундай бир жакшылыктар менен ат мингизген болот, чапан жапкан болот, калпак кийгизген болот. Бирок мунул бул өзгөчө. Мунун баасы жок. Жараткан буйрук, ошол буйрук болуп калган болсо, мен сиздерге ушундай бир убада берем. Жакшынакай кылып муну рамкага салып, Кыргызстандагы эң көрүнүктүү кайсыл жерде иштебей, ошол жерде дайым менин жанымда турган болот. Миң жолу рахмат айтам сиздерге. Таазим айтам. Барлығыңыздан мына ушуну сүрөт деп айтсак болот. Бул сүрөт шайлоодон шайлоого чейин эмес. Бул сүрөт иншалла түбөлүктүү. Кыргыз жашап аткан мезгилде Исхак Разаковичтин келеси эч качан жүрөгүбүздө өчпөйт. Ал биздин жүрөгүбүздө калып калган. Кудай кааласа, бул баанер эмес, бул жүрөк чын дилден чыккан сүрөт. Рахмат. Рахмат. Бата бере тургандар эжеден кийин анан аксакал бата берип койсун. Урматтуу Адахан Мадымаров, кулундук айыл өкмөтүнө кош келипсиз балам. Биринчиден ден соолук, бала чака аманбы? Мына сизди күтүп биз ал келечек энелердин атынан президент кылып шайлашка жана ушул кулундук айыл өкмөтүнүн жашоочулорунун атынан сизди президент кылып шайлап беришке тилектешпиз. Дагы бир айтайын балам. Жакшы болсо президент карчыга конор кашыга, жегич болсо президент далейни бүйүрү башыга. Биз канча президентти шайладык, баскан жолдудан ажырык менен чымоок чыгат экен. Айланайын, карчыга кетпесин кашыңнан, дөвлөт кетпесин башыңнан, колуңнан ишин кетпесин. Кудайа Тангабиге жокконда жолуң болсун, кожаясыз жылооң да болсун. Казганга колуң узарсын, дөвлөткө бетиң кызарсын.
Sen ötüp bir dalada işlek dedin. Ötüğün deyim bıtıma öptüm oğlum yurtuma. Maskeni deyip bıtıma nasilat verin yurtuma. İlahi perverdegar işin ilgili olsun. Ömrün uzun olsun. Daima bizim Kırgızistan'da güldürtün. Prezident olup yürüyüşüne ağalecek edelerinin altına kulundu ayı, kulundu hükümetindeki Ahmetlen şair apalardın. Yana ağalecek edelerinin altına ben sana kâzım kılan balam. Yolun olsun, kocası cılığında olsun, onunla okuyat. Mikrofonu yerine şatana birini, yerine şatana bir hakikaten dedik. Gökbanda canım olsun, kocaya kızı cilağım olsun, ulu kızın kök olsun, vayımın gök olsun, erkeğinin malmasın, kendilerinin maymasın, incenin maşın olsun, güvenin kârazın olsun. Katarlıkın ketiverdin, Allah Teala dileğini görüversin, olmasın keriversin, köprün umurunu ver, köprün yaşını ver. Allah'ın beni koşar, koşar karıkın, balların kulağlayan, yengeyen, matenes kâr, kıtlat kılatıran, sağ pardan tarim olsun. Kulay makamlarını yaşayan benim makamatın ünlem versin. Başkanların sürdürması kocaya kızın yollaşım varıp toplaya ilişkileri olmuş, sulayızın varıp niyemeyi çevre çıkıra bırakır, yer kulu karıya varır. Aşı başına Allah taraf merak versin, Allah'tan ne tilecek dileğin kalmasın. Cümle gittim, atası olup, elimizde başları bir gün. Dört konuda görünmesi kocaya kızın yolunda olur, ölüyor şu bir günümün olur. Yancı, Margul, Beşler, Tuğba, Yurtlu'ndaki Ağrı'nın adamımızlara, Kemal'in vakfımızlara, razı olmuşlar. Margul'sa size Allah'ın sözü versin. Biz de başkalarına isteyi bu ülkede okukanlarla aynı parasızlarla gelişen işleri. Allah'ım cüzün korun sözü muhtemel adamından sekiz farklı yönetiminin özlerini arayıp durar. Bu ülkede okukanları hukukta dayanmışlar. Rahmat. Hurmatlı qo'llovchilar, hurmatli ko'ruvchilar, mana qulundu Tergizda yolg'ushu tayinladi. Hozir biz keyingi yolg'ushdan dag'in sizlarni tuz ko'rgazishga harakat qilamiz. Bölüşüp keyingi yolg'ushda dag'in Buradan bir saat bundan keyingi yolg'ushimiz dag'in kutib atadi. Adamlar keyingi yolg'ushganga chейин sog' salomat bo'lingizlar. Jol.
Açtınız mı uygu? Молодец. А как он задает ему? Это давай. Sayılanızlar. Mat. Şunday, yan bilemgichi, sanaqa barganda bayağı aslında ilk jaga rek koydu. Mına içine de koldoçular. Rahmat, hürmetli özür görüşçüler. Biz keyingi joluguşudan jolugabыз sizler menен.